коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин ишине баа берилет. Ал кызматын кыянаттык менен пайдаланып, мыйзамсыз иштерди жасаган. Мындай пикирин Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов коррупция менен күрөшүү боюнча жыйында айтты. Ошондой эле Сегизбаевга 2016-жылы декабрда чыккан Белизгейт жаңжалы боюнча айыптоолор коюлду. Биз адвокат нанимать этип Лондондон. Алар Белизден бир жуманын ичинде нам обратно доказали, что этот трастовый документ жок, андай документ жок, мунун баары калпыс деген. Анан урматтуу АКСтин директору, сиз ушуну жазып алып, жетекчиге билдирип, доложить этип, начальник следственного управления Мусаханов, оперативный сотрудник Асель, Джекшенова Асель, сейчас она уволилась где-то за границей. После этого случая у нее просто совесть не выдержала. Она уволилась. Экөө 17 октябрда были откомандированы. Экөө Белизге барып, Белизден ошол жана бирөө менен сүйлөшүп, ошол подделканы жасап келишкен. Бирөөсү Мусаханов, бирөөсү ошол вот эта айтишница Джекшенова Асель. Ушул боюнча силер бүт документтерди көтөрүп, эми биз оперативниктер эмеспиз да. Ошону көтөрүп, ошолордон сурагыла. Коомчулукта чуулганды аталган Белизгейт окуясы Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Тикебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Айда Саляновага байланыштуу. Алар Альфа Телекомдун 50% акциясын сатуу боюнча шектелишкен. Бирок мындай каралоону атамекенчилер юристтерге таянып, УКМК тараткан маалыматтар далилденбегенин айтып жүрүшөт. Бул адамгерчиликке да жатпайт, бул кыргыз мыйзамына жатпайт, бул мусулманчылыкка да жатпайт. Эми андан бери 2 жылда ошол Белиз маселесине бул 3 депутаттын таптакыр тиешеси жок экендиги тастыкталды. Бир да далил жок. Ошол ушак айын айтып, аларды ак жеринен каралаганда жазасын алыш керек. Ал эми башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы бул ишти иликтөө үчүн жумушчу топ түзгөн. Алардын териштирүү иштери эбак башталганы менен коомчулукка окуя боюнча маалымат так жарыяланбай келет. Ал эми Шыкмаматовдун айтуусунда Сегизбаев 3 депутатты кароолоодо өз кызматынан кыянаттык менен пайдаланган. Генерал прокурордун өкүлү, мына биз да силерге расмий түрдө кайрылып атабыз. В отношении Абдила Сегизбаева принять предусмотренные законной меры. Уголовный кодекс 350 менен 304 бу жерде налицо. Как кандай гана коргобосоңор, это өзүңөргө мындай, как өзүңөрдүн баягы мындай. Ол жерде жаап атпайсыңарбы? Зданий только 27. Она нет установленной лиц, некого привлекать дегенде. Так что бул боюнча бул резонансный иш. Биз бул боюнча не слезем никогда, будем это добиваться справедливости, анткени должны предусмотренным законом меры принять. Это почему мы настаиваем на этом, чтобы больше у нас такого никогда не было. Больше, чтобы наши генералы, наши ответственные лица под давлением чьих-то политических интересов президентке жагынам деп мындай политический авантюрасага барбаш үчүн биз ушуну тарыхка бекитип коюшубуз керек. Сегизбаев Белизгейт окуясы боюнча маалыматты тактай албасам жоопкерчилигин тартам деген сөзү бар. Ошондуктан азыркы бийлик анын отчетун угуп, ишине баа берүүсүнө убакыт келди дешет. Абдил Сегизбаев өзү көтөрбөдү, президентке барбады, Атамбаевга. Айтып кетти, ошондо Белизгейт боюнча көтөрдү, өзү көтөрбөдү. Эми өзү көтөрсө, азыр мына кетти ошо жумуштан. Бирок отчетко тартканга буну тартыш керек, жокко тартыш керек. Кандай отчет болду? Далилди таптыбы же кандай? Ошону болтпайбы негизи. Жөн кетпеш керек да ошо. Бүгүнкү Атамекен фракциясынын отурумунда маселе кабыргасынан коюлду. Жыйынтыгында териштирүү иштери уланары айтылды. Эске салсак, өткөн жылы Шыкмаматов, Салянова, Текебаев жалган маалымат таратты деп сотко кайрылышкан. Бирок ал кайрылуу боюнча түшкөн соттук териштирүү азырынча аягына чыга элек. Гүлзара Бакаева, Дастан Кадыркулов, Next TV.